Жерге биздеги урунттуу окуялар менен көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкөдө маалыматтык программасында алдыдагы 20 минута бою алар менен биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Элеттик ишкерлер эмнеге муктаж? Жумгал жана Кочкор районундагы ишкерлер жана чарбакерлер жеңилдетилген насыялардан куржалак. Биз канча жылдан бери санариптештирүү деп атабыз. Көрсө жерлерде, элек жерлерде ал жетпептир да. Эмдөө калбайт унутта. Нарын облусунда коронавируска каршы эмдөөгө мамиле өзгөрүлдү. Пневмония дарты менен бүгүнкү күнү 101 киши ооруканаларда дарыланып атат. Эстен чыкпайт Эгизбаев. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунда белгилүү тележурналист маркум Улан Эгизбаевдин жаркын элесине карата кечээ футбол боюнча турнир аяктады. Бул турнирдин өтүшү энеси катары мен үчүн эң зор сыймык. Жергиликтүү ишкерлерди өнүктүрүүгө эмнелер тоскоол жана алардан арылуунун жолдору кандай? Дал ушул жагдайда бүгүн Кочкор районунун ишкерлери менен Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда талкууланды. Дээрлик 2 саатка созулган бул иш-чаранын жүрүшү жана анда көтөрүлгөн маселелер баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун назарына илинген. Кочкор районундагы Чолпон айыл аймагынын фермери Кайырбек Кубатбеков 3 жылдан бери эт багытындагы Абердин аңгуст асыл тукум уйларды асыроо менен алек. Өзүндө анча-мынча каражат болгондуктанбы иштин башы шыдыр кеткенсиген. Антса да убакыттын өтүшү менен керектөөнүн көлөмү өсүп, учурда ал жеңилдетилген шарттардагы насыяларга абдан муктаж. Тилекке каршы аны алам деген аракеттерден майнап чыкпай, кур бекер убара. Кагазга таянып эле бир болбогон талаптарды кое беришет да. Мисалы үчүн күрөөнү ылдый цент этет. Сураган сумаңды бербейт. Карапайым бизге окшогон фермерлерге жетпей калат. Себеби жакшы эле берип атат. Мисалы үчүн 4 миллиард сом берип атат бөлүп районго. Ошону колунда бар эле миллион, 2 миллион же 4 миллиондон алып калып 10 чакты киши алат, андан кийин жок калат. Ушундай эле кейиштүү тагдырга өз кичимекенде аарчылык кооперативин уюштурган Фархат Токтосунов да кабылган. Биздеги мыйзам актыларына ылайык айыл чарба багытындагы мындай бирикмелерге олуттуу артчылыктар каралган. Мында айрыкча аларды жеңилдетилген шарттардагы насыялар менен камсыз кылууга өзгөчө маани берилген. Бирок ал кагаз жүзүндө гана кала бергендигине каарманыбыз кыжаалат. Мыйзамда өзү баары сонун жазылганда, кооператив боюнча бүт артыкчылыктар каралган, жеңилдетилген кредиттерди беребиз деп эле телевизордон кайра айтып эле какшап атышат, но бирок 3 жылдан бери бир да пайдасын көрө алган жокмун да. Мына банкка барсам, банк 3 жылдан бери эле ошол да келе элек. Именно тиги ары боюнча кооперативтерди колдоо боюнча эч көргөзүлгөн жок. Кооперативин коотур биз жеке беребиз деп эле, жекече даже 10%ка да жетпей калдык да быйыл. 50 кишиден арткан жок быйылкы кооператив неме боюнчачы. Ишкерликти жана чарбачылыкты жүргүздөгү мындай оош кыйыштар бүгүнкү жыйындын күрөө тамырын түздү. Ал эми анда чыгып сүйлөшкөндөрдүн дээрлик барысы жогорудагыларга тиешелүү мекемелердин бюрократиялык мамилелерин насыя алуу үчүн коюлуучу күрөөлөргө катаал талаптарды кошумчалашты. Ошону менен бирге эле өздөрүнүн аракеттеринде чоң тоскоолдорду жарап жаткан мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөрдү да көтөрүштү. Мамлекеттик органдар менен болгон бюрократия тети Бишкекке чейин барып сертификация, экспертизага чейин Бишкекке барышат экен. Ошондагы биз канча жылдан бери санариптештирүү деп атабыз. Көрсө жерлерде, элет жерлерде ал жетпептир да. Анан ветеринардык көзөмөл, ветеринардык лабораториялар боюнча көп сөздөр айтылды. Эл кагаз менен эле жүрүп калыптыр да, кабинетти аралап эле, иш кылбай эле баягы кагаздар менен эле жүрө берет экен да. Статистикалык маалыматтарга таянсак, өнөр жайы өтө эле чектелүү Нарын облусунда ишкерликтин 10го жакын түрү бар жана алардын басымдуу бөлүгү агрардык секторго таандык. Ал эми 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздүн тажрыйбасы дал ушул айыл чарбасы менен алектенгендерге жетишерлик көңүл бурулбай келе жаткандыгын тастыктайт. Мунун кесепетинен элеттеги ишкерлик кыйла эле аксап, жакшы ниет, илгери үмүт менен баштагандар аягына чыкпай ташталууда. Андыктан мындай жагымсыздыктан эртерээк арылуу зарылдыгы чоң. Мамлекеттик банктардан кредит алуу маселеси аябай көйгөйлүү экен. Анткени жеке банктардан кредит алуу бул оңойдон оңой. Ушул мамлекеттик банктардан кредит алуу маселеси, кредит алуудан да мурун күрөө маселеси абдан көтөрүлүп атат. Бул
Бул көйгөйлөрдү азыр биз түздөн түз жазып алып, мындан ары Бишкек шаарга администрация барган соң мамлекет башчыга бул көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Эртең Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү ушундай эле жолугушууларды ысык көлдүктөр мында өткөрүшмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Норус Абылаев, Кочкор району. Ошону менен бирге эле өткөн жылкы пандемияда элеттик ишкерлерди көп жагынан аксатты. Бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирустун кесепетинен Нарын облусундагы боорун жаңыдан гана жерден көтөрө баштаган чакан жана орто ишкерлик өтө оор жагдайга тушукту. Эгер коркунучтуу илдеттин азыр да токтобой жаткандыгын көңүлгө түйсөк, кырдаал жакын арада жакшыра турган эмес. Маселен, 28 июлга карата өлкө боюнча 996 адам коронавирус аныкталса, булардын көпчүлүгү баш калаабыз жана Чүй, Жалал Абад облустарынан. Ал эми Теңир Тоо жергесинде 14 учур катталган. Теманын уландысы кабарчыбыз Салтанат Усеянованын материалында. Нарын шаарынын тургуну Нургазы Жанжигитов COVID-19 илдетине каршы эмдөөгө өз ыктыяры менен келгендердин бири. Эмдөө илдетин алдын аларын айткан каарман вакцинадан кооптонуунун кереги жок экендигин кошумчалады. Алгач алкан басымын дене табын ченетип, андан соң дарыгерге текшерилет. Дарыгер ден соолугун бир сейре карап чыккандан кийин гана эмдөөгө жиберет. Оюм эми ар ким ар кандай айтат да, 5 киши болсо 5 бөлөк айтат. Анан алгандар дагы болуп атат, албагандар дагы болуп атат, билбейм эми аны. Ар ким өзүнүн эрки го дейм. Эми бакы бул эми көп алып аткандан кийин алышса деле болмок деп ойлойм. Негизи алып коюшса деле зыяны тийбейт го деген ойдомун да мен. Учурда облус аймагында уюштурулган бардык эмдөө пункттарында иш ыргагы өз ишмердүүлүгүн көрсөтүп, жарандардын катышуусу жакшы. Мындан улам облустагы халачандар 40 000 доза вакцина келген күндөн ушул күнгө чейин 18 845 адамды эмдеп бүткөн. Вакцина алууну каалаган жарандардын саны күн санап өсүүдө. Нарын облусуна 12 июлда Синофарм вакцинациясынын 40 000 дозасы алынып келинген. Азыркы күндө эмдөө иштери уланууда. Нарын облусу боюнча жалпы элдин жарымы эмдөөдөн өттү. Тагыраак айтканда 19 000 адам эмделди. Бул оорунун алдын алуунун бирден бир жолу бул вакцина алуу деп адистер айтышууда. Андыктан баарыңыздарды вакцина алганга чакырабыз. Жерлерге уюштурулган пункттардан сырткары атайын түзүлгөн мобилдик топтордагы эмдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бул топторго көбүнчө мекеме ишканалары кайрылып, жеринен эмдөөдөн өтүшүүдө. Ал эми адистердин айтымында эмдөө башталгандан бери Нарын облусу боюнча оору бир аз да болсо басаңдап, өлүм көрсөткүчтөрүнүн саны азаюуда. Бүгүнкү күнү Нарын облусу боюнча эпид кырдаал бир калыпта. Бирок кичине ылдыйлайын деген тенденция бар. 164 ковид оорусу менен аныкталган бар. Анын 26 стационарда, алардын акыбалы боюнча 3 крайне тяжелый, 16 тяжелый. Ошол учурда пневмония дарты менен бүгүнкү күнү 101 киши ооруканаларда дарыланып атат. Анын 11-и өтө оор акыбалда. Ковидке каршы вакцинанын биринчи дозасын алгандан 28 күн өткөндөн кийин кайра милдеттүү түрдө экинчи дозасын алыш керек. Ошондо гана эмдөө өз натыйжалуулугун берет дешет адистер. Эмдөө башталган күндөн тарта Нарын облусуна эмделген адамдардан дарынын терс таасирлери катталган учур боло элек. Биринчи киргенде эле бизде атайын регистратор кыздар отурушат. Ошо регистратор кыз 3 кыз отурат. Биринчиси болгон данныйын толтурат келгенде. Толтургандан кийин атайын уш жерден давление өлчөлөт, сатурация өлчөлөт, термометр, градусник берилет, баардыгын беребиз дагы. Андан кийин эгерде өзүнүн даттануулары болсо, ошого жараша чара көрүлөт. Андан кийин бул жерден баардыгын өткөзгөндөн кийин дарыгердин бөлмөсүнө кирет. Дарыгердин карточканы жазып, даттануусу болсо даттануусун, эгерде ден соолугу таза болсо таза деп бизге уруксаат берилет. Уруксаат берилгенден кийин эмдөө пунктуна кирилет. Эмдөө пунктуна киргенден кийин биз атайын отургучтарыбыз бар, отургузуп эмдөөнү жүргүзөбүз. Ал арада шаар тургундарына да вакцина алдыңызбы деген суроо узатып көрдүк. Вакцина боюнча ушу зыян деле жок болуш керек. Мен өзүм сайдыргам.
Эчтеке болгон жокмун, бүт эле сонун татынакай. Жылдардан пайдасы болсо болду, болбосо зыяны жок. Ден соолукка жараша жайдыра берип эле андан эме деле жок. Коркунуч жок татынакайды эчтеке болгон. Алыш керек. Бекер эмени ала бериш керек да. Вакцина алгыла жакшы экен. 10 күн болду алганыбызга эчтеке деле эме болгон жок. Ордун алдын ала алып мындай бекер сайып аткан оокатты алса болот да. Элдерге алыш керек. Негизи керек да. Ден соолукта келечектеги ондай эме күчөп турган учурда алыш керек. Вакцина алыш керек негизи. Албаса болбойт. Мындай оор жугуп атканда баарыбыз алышыбыз керек. Калк саламаттыгы чың болуп, илдеттен алыс болуусу үчүн дарыгерлер өз өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышат. Бирок биздин ден соолукка кам көрүүгө жалгыз дарыгерлер милдеттүү эмес. Андыктан сиз да көмөктөшүп эмдөөдөн өтүңүз. Салтанат Усейинова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары. Ал ортодо коңшулаш Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусу тарабынан Нарын облусуна жалпы наркы 2 миллион 600 миң сомдук медициналык жардам көрсөтүлдү. Берилген гуманитардык жардам эки мамлекеттин достук, ынтымак алакасынын негизинде жана таажы илдеттин биргеликте жеңүү максатында берилген. Анда өздүк медициналык коргонуучу каражаттардан тарта 5 даана кычкылтек концентратору, 5 даана керебет үстүндөгү монитор, 100 даана аралыктан адамдын дене табын ченөөчү термометр жана 8400 даана иммунитетти көтөрүүчү Чин-Ван капсулалары бар. Облус жетекчилиги көрсөтүлгөн бул жардамды кубануу менен кабыл алып, Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун жетекчилигине Теңир Тоо элинин жана ак халатчандардын атынан ыраазычылык билдирди. Медициналык каражаттардан жанагы жардам берели деп чечишиптир. Мындан эми дос областындай достук партнердук карым-катышта туруп аткан Кызыл Суу аймагындагы кыргыз болдошторубузга губернаторуна, орун басарына чоң ыраазычылык. Мындай айтканда эми бул дарылар колдонбой эле койсун, эл журтубуз оорубасын, ден соолуктары бекем болсун. 2021 жылдын 6 айында Нарын облусунун аймагында 89 жол кырсыгы катталса, алардын 16сы жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон. Анда 22 бала денесинен ар түрдүү жаракаттарды алышкан. Өспүрүмдөр жыл башынан бери аралыктан билим алганы менен жол кырсыктары азайган эмес дешет тармак өкүлдөрү. Теманы кийинки сюжет улайт. Жыл башынан бери жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда 16 жол кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2 учурга көп. Жогорудагы жол кырсыктарынын болуусу ата-энелердин кайдыгерлигинен жана балдарды автоунаада алып жүрүү эрежелерин туура сакталбай жаткандыгы болууда. Андыктан жаш балдарды алып жүрүүдө коопсуздук курларын же болбосо балдарды бекем кармап туруучу атайын жабдууларды автоунаага орнотуу керектигин адистер эскертишет. Балдарга коопсуздук жана жол кыймылынын эрежелерин сактоо мектепте окутулганы менен жайкы эс алуу мезгилинде балдар ата-энелердин көзөмөлүндө болушат. Андыктан ар бир ата-эне жаратылышка эс алууга чыгууда. Кооптуу жол тилкелерин басып өтүүдө балдарга сак болуу зарыл. Нарын областынын аймагында 2021 жылдын 6 ай ичинде жалпы 89 жол унагысы катталган. Анын кесепетинен 15 адам каза болуп, 128 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алышкан. Bunun içinden жаш өспүрүмдөрдү алсак, 16 жолунда кырсыгы жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу менен болгон. Анын ичинен 22 жаш өспүрүм денесинен ар кандай жаракаттарды алышкан. Ар бир жол эрежесин так сактаса, ошо жол кырсыгы болбойт деп ишенем. Ал эми өткөн жылы жаш өспүрүмдөр арасында сууга агып кеткен 3 учур катталса, бул жылы 2 учур аныкталган. Нарын облусунун аймагында 97 көлмө, дарыя, агын суулар бар болгону менен алардын ичинен атайын сууга түшүүгө ылайыкташкан жайлар жок. Мындан улам адистер кооптуу жайларда сууга түшүү өмүргө коркунуч жаратаарын эскертишет. Нарын облусунун аймагында атайын ылайыкташкан сууга түшүүчү жайлар жок. Былтыр Жумгалда, Кочкордо, Акталада дагы ушундай сууга түшүп кеткен. Ар бир кооптуу жерлерге атайын сууга түшүүгө болбойт деген такталарыбыз илинген. Биздин офицерлер ошо инструктаж лекцияларды эс алуучу жайларга дайыма
түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Жайкы эс алуу мезгилинде балдарды ар түрдүү кырсыктардан алдын алуу үчүн өзгөчө кырдаалдар, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан өспүрүмдөргө, ата-энелерге жана айдоочуларга байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Диана Советбекова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Кыргызстандын чыгаан уулу Улан Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо быйыл 31 жашка толмок. Өзү жаш болсо дагы аткарган иштери, жазган ак эмгектери эл арасында эскерилип, айтылып келет. Ак Суу районуна караштуу Челпек айылынын тургуну жана айылдык кеңештин депутаты Улан Эгизбаевдин бир туугантай эжеси Бактыгүл Сариева демилге көтөрүп, үй бүлөсү менен анын жаркын элесине карата кичи футбол оюну боюнча мелдеш уюштурду. Ага жалпысынан 6 команда катышып, ар бир беттешүү курч мүнөзү менен өзгөчөлөндү. Улан Эгизбаевдин жаркын элесине арналып уюштурулган мелдешке анын апасы жана Бишкек шаарынын кесиптештери чакырылган. Турнирдин башталышында Улан Эгизбаевди эскерүү иш-чарасы орун алып, анын басып өткөн жолдору тууралуу сөздөр айтылып, Куран окулду. Ал эми айыл тургундары Улан Эгизбаев коомдогу курч маселелерди тайманбастан көтөргөн, Кыргызстандын коомчулугунун сүймөнчүлүгүнө айланган кесипкө иликтөөчү журналист болчу деп эскеришип, жасаган иштерине токтолушту. 2014-жылдан тарта Азаттык радиосунун кабарчысы соңку жылдары ыңгайсыз суроолор телепрограммасында иликтөөлөрдү жасачу. 2016-жылы дүйнөлүк интернет Оскар сыйлыгын алган. 2018-жылы жазуучу Кален Сыдыкованын Алтын калем сыйлыгына татыктуу болгон. Челпек айылдык кеңешинин депутаты Бактыгүл Сариева үй бүлөсү менен бул мелдешти көптөн бери өткөрүүгө даярдык көрүп жүргөн. Өзү демөөрчүлүк кылып, бул күнгү оюнчуларга атайын баалуу белектерин даярдаган. Улан Эгизбаевдин кандайдыр бир тирүү кезиндеги сөздөрү, анан азыркы арбагынын сыйлап мындай бир сезимдер келди да магачы. Анан ошол 3 айылдын жаштары ушундай бир улан сыяктуу чыгаан чындык деп сүйлөп эл үчүн жакшынакай бир кызмат кылса деген ой менен ушул өзүмдүн оюмду айттым да депутаттарыбызгачы. Анан ушу айыл башыбыз, төрагабыз, депутаттарыбыз колдоп беришти. Эми бул чындыгында бул бала деген абдан эмгектерин Кыргызстан бүт бардыгы билет. Бирок ушуну мен ушу Челпек айылыбызга дагы жеткирип, ушундай турнир өткөрүп, ушу жаштарыбыздын бир патриоттук сезимин ойготсом деп ойлодум да. Белдешке жалпысынан 6 команда катышышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн бир тайпа куралып чыкса, айылдык кеңештин депутаттарынан бир команда атсалышты. Турнир кызууланып, оюнчулар мелдеште өздөрүнүн тайманбастыгын көрсөтүштү. Буюрса бүгүн Челпек айылында Кыргызстандын патриот жигити Улан Эгизбаевдин жаркын элесине арналган футбол боюнча турнир болуп атат. Буюрса жакшы өтүп атат. Ошо Улан Эгизбаевтай патриот жигиттер көп болсун. Көп эле балдар тилейм, ушу Улан Эгизбаевтай чынчыл болсок деп. Улан Эгизбаевдин дүйнөдөн өткөнүнө 3 жылдын жүзү болсо дагы, апасы дайыма эстеп, уулунун көптөгөн тилектери аткарылбай калганын айтат. Ошентсе дагы эмгегин элине арнаганы белгилүү. Мындай мелдешти өткөрүп жаткан бир туугандарына ыраазычылык билдирди. Бул турнирдин өтүшү энеси катары мен үчүн эң зор сыймык. Дем берет, күч берет. Баягы Улан өзүнүн өмүрү жаш болсо дагы артында ушундай колдогон, Улан ишин улантабыз деген жаштардын болушу бул биз үчүн чоң сыймык. Жалпы Челпек айыл аймагынын жалпы тургундарына, ошо уюштуруучуларына чын ниетимден ата-энеси келинчеги келе албай калды. Бир тууган эжекелердин атынан рахматымды гана айтам. Аталган мелдеш уюшкандыкта өтүп, соңунда жеңүүчүлөр аныкталды. 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган командаларга баалуу белектер тапшырылып, ардак грамота, медалдар менен сыйланышты. Талант Айдарбеков, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Бүгүнкү айтып үлгөргөн кабарлар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.